беріп жатыр. Байке, Құран кітеп қармайсыз үшін ғой, иә. Жүріңіз мешітке. Сіз байке, мына сілер Biz емес, силер ызычуу кылдыңар деген врачтын видеосу интернет желілерінде талкуу болууда. Жок, биз ызычуу кылган жокпуз. Эгерде сиз чындап эле ызычуу кылбаган болсоңуз, Куран китепти кармап бериңчи дегенде кабинетине кача кирип кеткен. Бул видеоролик бийликке жетип баруу үчүн арзыбаган астындагы үйдө караган бармакчаны басып коюңуз. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Комментарий калтырганды дагы унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. момты ызылдашып атат. Мынаки Таластын Алексеевка деген эмеси, Жаңгазы деген врач экен. Эч эле көрбөй бизди кууп атат. Болбосо бул эме больница. Берди частный кылып алган. А биз мына боюнда бар сиңдим келсе, мына ушинтип ызычуу кылып атат. Анан эми өздөрүнкүн прав кылып, мынаки милиция да чакырды. Главврачты биз чакырып келдик мынаки. Таластын больницасы ушундай келип бир тартып ушул жерде ызычуу кылып. Ызычуу чыгарган үчүн, ушинтип кыйкырган үчүнбү? Ничүн врачты сөгөт, ничүн Врачты эч ким сөккөн жок байке? силер көргөн жоксуңар. Сыртта турсуңар. Ким сөктү? Экөөңгө кача кылышкан бирөө болду. Байке, Куран китеп кармайсыз ушун ғой, иә. Жүрүңүз мешітке. Сиз байке, мына силер болсо мынаки жерге чыгып, мен силерди көрбөйм. Силер мындайсыңар деп ошо. Сен де көр. Көрбөсөң анан ары мен ызычуу чыгарам, менби силер TikTokко чыгар ит кылам. Мына Жаңгазы деген ушул байке. Мына Таластын Алексеевка деген мынаки знаменитый эмесине келдик. Мен ушуну чыгарам, карап тургула силерди ит акылаңар чыгарам. Сенби Жаңгазы, сен? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз. Документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Бишкектеги ЦУМ, ГУМ, Бишкек парк өңдөө соода борборлорунун айланасында туура эмес токтотулган унаалар тазаланып жатат. Кайгылуу кызматы ээси жок унааларды айып короого алып кетип, айып пул салууда. Соңку жумада Борбор калаада унаасын туура эмес токтоткон 4025 айдоочуга 1000 сомдон айып салынган. Лимузиндер жүктөп жатабыз. Кийинки Сопоко. Елочка, коюлган машиналардын баары жүктөлүп атат. Onu жүктөп кетти. Халыктын тейлөө борборунда чалпаратау. Унааларын сактап кеткен айдоочуларга протокол жазып берет. Кийинки Шопоко. Елочка коюлган машиналардын баары алынды. Былтыр Орусиядан 80 миңден ашуун мигрант чыгарылды. Өткөн жылы Орусиядан миграциялык эрежелерди бузду деп 80 миңден ашуун келгин чыгарылган. Алардын 23 миңи Москва шаарындагы жана Москва облусундагы соттордун чечими менен депортацияланган. ТАСС агенттиги соттук приставдардын федералдык кызматындагы булактарга шилтеме берип жазгандай, 2023 жылы өлкөдөн 44 миңден ашуун чет элдик жана жарандыгы жок киши чыгарылган. Андан мурунку жылы соттор ошондой 26,6 миң чечим чыгарган. Былтыр мартта Москванын четиндеги Крокус-Сити холл концерт залындагы теракттан кийин Орусияда эмгек мигранттарына каршы саясат каталдады. Орус бийлиги кол салууга тажик жарандарын айыптаган, эмгек мигранттарын кармоо, аскердик каттоого коюу, башка кысым басым учурлары көбөйдү. Өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин реестри түзүлүүдө. Ал тизмеге түшүп калгандарга банк кызматынан пайдаланууга, унаа айдоого, мүлкүн каттоого, никеге турууга же расмий ажырашууга, балдарын мектеп же бала бакчага киргизүүгө уруксат берилбейт. 2023 жылы чет өлкөлүк жарандарга мектептерде, фармацевтикалык тармактарда, мамлекеттик медициналык мекемелерде, такси жана жүк ташуу кызматтарында иштөөгө тыюу салууну караган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунуш кылынган. Бир катар региондо
тоскондурду. Келгиндерге башка тармактарда да иштөөгө болбойт. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой өлкөдө 6.174.000 чет элдик жаран бар экенин билдирген. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Беларуска туура келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024-жылдын биринчи жарымында Орусияда 334.000 жакын кыргызстандык мигрант жүргөнү аныкталган. Булак Азаттык. Алматы шаарында калың кар жаады. Казакстандын Алматы шаарында бир түндө жааган кардын калыңдыгы 14 сантиметр болду. Акимчилик шаардын көчөлөрүндөгү карды тазалоо үчүн 475 атайын техника, 1115 жумушчу чыкканын билдирди. Аба ырайына байланыштуу шаардын аэропортторунда ондогон каттамдар кечигип жатат. Синоптиктердин божомол боюнча Алматыда 8 январда күндүз абанын температурасы -2 градус болсо, түштөн кийин -5, -7 градуска чейин төмөндөдү. Шаарда түнгүсүн -11, -13 градуска чейин суук боло турганы күтүлүүдө.